Hurmatly депутаттар, сіздердің назарыңызға ұсынылып жатқан Қырғыз Республикасының құқық бұзулар жөніндегі кодексіне өзгертулер кіргізу туралы Қырғыз Республикасының мыйзам долбоору маалымат коопсуздугунун жана жарандардын объективдүү, анық маалыматтарды алуу укугун камсыз кылуу максатында иштелип чыкты. Өзүңүздөргө маалымат болгондой, бүгүнкү күндө интернет бейкиндиги, социалдык тармактар маалыматтын негизги булагы болуп калды. Алар маалыматтык аянтчалардын, пикирлердин, микроблогдордун макамына гана ээ болбостон, жалган, анық эмес, фейк маалыматтарды жайылтуу аянтчасы болууда. Ошондой эле фейк аккаунттар кандайдыр бир окуянын толкунунда терс маанай жаратуу, кырдаалды туруксуздаштыруу үчүн гана каттала тургандыгын тажрыйба көрсөтүп жатат. Ошондуктан белгилеп кетчү нерсе, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин принциптерине ылайык адамдын жана жарандын ден соолугуна, жеке жана юридикалык жактардын жеке менчик укугуна кол салгандыгы, коомдук тартипти бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылууга тийиш. Жогоруларды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин 109.3 жаңы берене менен толуктоо сунушталууда. Тактап айтканда, жалпы маалымдоо каражаттарын колдонуу менен интернет тармагындагы сайтта, социалдык тармактарда коомдук тартипти, жарандардын жана уюмдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын же мамлекеттин мыйзам менен корголгон кызыкчылыктарын бузуу менен анық эмес, жалган маалыматтарды жайгаштыруу, жайылтуу үчүн эгерде бул аракеттер кылмыш жазасын тартуучу жосун белгилерин камтыбаса, жоопкерчиликке кароо сунушталат. Ошону менен бирге белгиленген укук бузуулар боюнча иштерди адилеттүү жана калыс кароонун камсыздоо максатында мыйзам долбоору менен аны кароо жана жаза чарасын колдонуу боюнча ыйгарым укуктарды сотко өткөрүп берүү сунушталууда. Мыйзам долбоору ишенимдүү маалыматтарды жайылтууга жана интернет контентте керектөөдө сынчыл ой жүгүртүүнүн зарылдыгы жөнүндө калктын маалымдуулугун жогорултууга өргө түшөт. Урматтуу депутаттар, сиздердин карооңузга киргизген Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексине өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун колдоо берүүңүздөрдү суранабыз. Суроо болсо жооп берүүгө даярбыз. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Суроолор бар экен, таблону бериңиздер аппарат. Суроо берүүчүн Абакиров Элдар Курманбековичке берилет. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу баяндоочу, мен бул статьяны окуп там калып атам да, бул негизи биздин Конституцияда 31-чи, 34-чү статьяларга мындай карама-каршы келет экен. Сиз жазып атасыз. Эми интернет тармагында, сайттын баракчасында коомдук тартипти жана башка бузуу үчүн шарттарды түзгөн анық эмес жалган маалыматтарды жайгаштыруу. Бул мындай эч конкретика жок болуп атат да. Эми сиз ички иштер министринде иштейсиздер, мындай так билесиздер, адамды эмне үчүн жоопко тартса болот же болбойт. Бул жерде эч конкретика жок. Бул кандай түшүнсө болот, кандай колдоносуңар бул статьяны, кантип иштейт, кайсы айтылган сөзүбүз ошол ар бир жарандын сөзү ошондой шарт түзөт же түзбөйт деп аныктайбыз. Мындай өтө бир Урматтуу Элдар Курманбекович, өзүңүздөр көрүп жатасыз, акыркы убактарда ошо жалган маалыматтар таратып, биздин жарандар, алардын ичинде сиздердин деле сүрөттөрүңүздөрдү коюп, жалган маалымат таратып аткан факттар болуп атат. Ошол жарандарды тартипке чакыруу максатында кээ бирки ошондой такталбаган маалыматтар, жалган маалыматтар, эски маалыматтарды азыр алып чыгып жаңы кылып көргөзгөндөр бул өлкөнүн туруксуздугуна дагы алып келүүгө багытталып атат да. Ошо биздин жарандардын укугун коргоо максатында ошо жалган маалыматтарды, фейк маалыматтарды таратса, биз анда протокол толтуруп, соттун кароосуна жөнөтөбүз. Ошо сот аныктап туруп, ошо 20 000 сомдук жазасын карайт. Мен сиздин статьяны карап, сизге башка сунуш берейин деп атам да. Эгер чындыгында ошондой маалымат бирөөгө зыян алып келсе, анда айып пулун төлөсүн, жана башкасын төлөсүн. Анан шарттарды түздү деген бул чоң маселе да. Элдар Курманбекович, бул биринчи окуу, экинчи окууга сунуштарыңыз баарын карап чыгабыз. Ошол биз жыйнаган маалыматтар, протоколдор дагы сотко барат, сот гана карап чечим чыгарат. Бул жанагы урматтуу баяндоочу, мындай
презумпция невиновности деген бар да, эме көчөдө баратып, жаныбызда бараткан адам биз жөнүндө жаман ойлошу мүмкүн, мүмкүн өлтүргүсү келип, мүмкүн урдагысы мүмкүн, бирок эч качан өлтүрбөйт, эч качан урдабайт. Бул жерде ошол сыяктуу эле да, эми адамдар интернетке көп нерсе жазат. Там Асан жакшы, Үсөн жаман деп жазып коет, бирок ал эч кандай ага зыян алып келбесе, биз жок сен зыян алып келгенге шарт түзүп койдуң деп туруп эле барып айып пул сала берген biraz туура эмес го. Элдар Курманбекович, биздин жарандар ушундай жалган маалыматтарды таратып, биздин укугубузду бузуп жатат деп кайрылганда гана ал маалыматтарды биз карап териштирип, такталгандан кийин маалыматтарды жыйнап сотко жиберебиз. Ошол сот карап туруп, ошол жерде маалыматтар, жалган маалыматтар такталып, зыян келтиргенди тактагандан кийин гана айып пулга деген төлөтөт. Анда ошентип жазалы. Мен статьяга сизге ошондой сунуш берем. Зыян алып келсе, басынан ниет туура эмес болсо, чындыгында ошондой козголоң кылам десе, бирөөгө зыян алып келем десе, ошондо мен макулмун. Сунушуңузду берсеңиз, мен сунушту экинчи окуга берем. Ошону эске алыңыз. Анткени азыркы редакцияда конкретика да жок. Конституциянын 31-34 бересине каршы келет. Мен жана ООН, жана биздин Кыргызстан көптөгөн эл аралык келишимдердин мүчөсү. Ошонун баарына каршы келип атат да. Ошон үчүн мен сунуш берем. Анан экинчиден могу айып пул эми жеке адам 200 эсеп төлөш кыйын да. Мен ошол бир 100 эсеп жетиштүү деп ойлойм да. Юридикалык жак 600 эсеп эмес, мүмкүн бир 200-300 эсеп жетиштүү деп ошо сунуштарды берем, эске алып коюңуздар, Рахмат. Жарайт, сунуштарды берсеңиз карап чыгабыз. Рахмат, кийинки сөз Бекешев Дастан Алабаевичке берилет. Азыр сиз жалган маалымат таратуу боюнча мыйзам долбоорду сунуштап атасыз. Айып пул 20 000 сом жарандарга, юридикалык жактарга 65 000 сом. Эми жалган маалымат ким ошол аныктайт? Жалганбы же жалган эмеспи? Урматтуу Дастан Алабаевич, бул деген бизге арыздануучу кайрылгандан кийин ошол жалгандыгын, ошол жабырлануучу тарап болот. Экинчи тарап жабырлануучу тарап бар да. Ким аныктайт? Аны ошо жабырлануучу менен кошо аныктайбыз. Андан кийин Жок, милиция аныктайбы? Сотко баргандан кийин Дастан Алабаевич. Сотко барганда сот аныктап. Жок, мейли, сотко чейин ким аныктайт аны? Сотко чейин маалыматтарды Ички иштер министрлиги биз жыйнайбыз. Демек силерге дагы тапшырманы бирөө берип койсо, сиз дагы ошону аныктайсыз, туурабы? Жок, тапшырма деген биздин жарандар тапшырма берет, арыз менен кайрылат, биз ошону. Мисалы бүгүн жалган болсо маалыматта, бирок эртең же 1 жылдан кийин бул чындык болуп калсачы? Анда сотко кайрылган деген кайрадан карап чыгабыз. Сиз анда жооп бересизби? Милиция жооп береби анда? О, чечим чыгарган адам ал боюнча жооп. Жок, милиция жооп береби? Ана ушундай айып пул салса бүгүн, анан 1 жылдан кийин бул маалымат чындык болуп калса? Чындык болуп калса, ошо чечим чыгарган биздин кызматкер жоопко тартылат. Ооба. Тартылабы? Жооп берет. Мен себеби эмнеге сурап атам да? Мына биздин мэр айтып атат, биз бакты жөн эле кыйдырган жокпуз, бул эски бактар. Мейли кыйдырды. Анан жол кенети боюнча жок эметпейбиз деген бул жерде комитеттерде. Бирок тескерисинче болуп калды. Бул кандайча жалган маалыматпы? Башталышында жалган маалымат болчу. Дастан Алабаевич, ал боюнча деген ошо абалга карата. Жок, мындай да. Анан кийинкиси мисалы асман шар курулат. Бул жалган маалыматпы? Мүмкүн бүгүн жалган катары көрүнөт. Бирок 30 жылдан кийин мүмкүн бул чындык болуп калат. Казино боюнча мисалы 1 миллиард сом түшөт бюджетке деген араң эле 100 миллион сом эле түштү да. Бул жалган маалыматты ким жооп берет ошо негизи? Эмне себеп менен биз жарандарга эле жазып атабыз да мыйзамдарды. Жаран жооп берет, чиновник жооп бербеш керек. Министр энергетика айтып атат, кышында смог болбойт дейт. Болбойт. Бирок смогту бүт баары эле сезишти да. Ким жооп берет? Вот мыйзам боюнча жооп береби ал анда? Урматтуу Дастан Алабаевич, аларды жалган, азыркы кезде жалган деп айтууга ал туура эмес. Эми убакыт кандай болот, шарттар кандай болот, кандай шарттар негизинде кийин ошолор аткарылбай калат, аны кийин карап чыгыш керек. Эгерде сиз конкреттүү бир фактыларды айтсаңыз, ошол факт могул жалган болуп калды деген фактыларды айтсаңыз, ошого карата биз деген текшерип чыгалы. Рахмат. Мен сизге конкреттүү фактыларды айтып атам. Анан тарыхта дайыма ушундай. Бир учурда маалымат жалган болушу мүмкүн. Бирок бир топ убакыт өтүп, бул чындык эле маалымат болушу мүмкүн.
Мына билесиз, Райым Матремов боюнча учурунда бул жалган маалымат болчу. Матремов ошол мыйзам менен колдонсо болмок да. А бирок азыр биз көрүп атабыз го, чындыгы эле болуп калды. Коррупционер. А учурунда сиз эле отуруп айтыш мүмкүн да, жок, жалган эле маалыматты таратып атасыңар деп. Туурабы? Жандай эмеспи? Бийлик алмашылды, уже чындык болуп калды. Дасан Далабаевич, ал деген уақыт көргөзөт, уақытты көргөзүүнү караша, эмне себептен азыркы кездеги маалымат кийин такталбай калды, аны деген убагында Убакыт өткөчөктө бир топ эле элге силер штрафты саласыңар да, ошол жаман да. Дастан Далабаевич, биз жөн эле штраф салбайбыз. Биздин элдин, биздин жарандар кайрылгандан кийин гана биз объектив карап чыгып туруп, анан сот деген чечим кабыл алат бул боюнча. Жо, анда давайте жазайлы, чиновниктер жазбасын. Чиновниктер эле жазат да силерге. Сиз кайрылсаңыз карап чыгабыз. Мен мисалга айтып атпайм, бул урматтуу депутат, сиздердин сөтүңүздөрдү коюп алып деген жалган маалыматтар таратып атат. Ошол жарандарга биз деген чара көрүшүбүз керек да. Биздин жарандардын укугу бузулуп атат бул жерде азырча. Ошолордун алдын алып, ошолорго деген мындай факттар болбосун, жасаган адамдарды жоопко тартуу максатында ушу мыйзам долбоор келип атат. Рахмат. Жо, мен силерге бир кеңешти берейин да. Сиз биринчиден фабрика тролли ошолорду жокко чыгарсаңыз, фейк аккаунттарды, мына керек болсо бир жерде фабрика троллер отурушат да. Жалган маалыматты таратып. Ошолорду жопко тартпайсыңарбы? Анан уже жарандар. Рахмат, кийинки сөз Айдарали Вернис Шарабидиновичке берилет. Рахмат төрага. Саламатсыздарбы? Нурбек Такабаевич, чындыгында бул мыйзам өзгөртүүлөр жакшы, өзгөрүү киргени жакшы. Бирок иштеш керек да. Максатына жетиш керек. Бул жерде бир кызык, бизге кызык болгон суроолордун бири, но фейк аккаунттар деп азыр биз Дастандалович айтып кетпедиби? Оюн бүтүрө албай калды да. Мен да ушуну сурайын деп атам. Но фейк аккаунттар да. Ушунчалык көп аккаунттарды ачып, бир адам иштетет экен да. Ушундай адамдар бар экен да. Азыр бул дүйнөдө эң биринчи өтө күчтүү оружие болуп калбадыбы бул соцсетчи. Анан ошол бир адам иштеткен мисал айтайын. Мисал эле бир адам 50-60 фейк аккаунт менен даже 100-200 миң иштетет экен да. Ушуларга кандай чара колдоносуздар? Урматтуу Эрдин Шарабинович, акыркы убактарда биздин деген мамлекет жетекчилигинин деген чоң жардамы менен биздин ички министрлик Угулбай жатта жакыныраак катырып мамлекеттик коюңуз. коопсуздук комитети дагы бир топ техникалык каражаттар менен жабдылганбыз. Ошол фейк аккаунттарды тактап, ошол фейк аккаунттардын ээлерин тактагандан кийин ошолор кимге келтирген мына зыяны болсо, ошого карата биз чараларды көрөбүз. Бул боюнча жумуштар жүрүп жатат. Өзүңүздөр сиз аябай туура айтып атасыз. Бул фейк аккаунттар менен кээ бирки биздин жарандардын укугун бузуп, жаман көргөзүп, же болбосо биздин мамлекетибиздин туруктуусуздугуна каршы деген аракетти жасаган убактар болот. Аларды биз аныктагандан кийин аларды ошого карата мыйзам чегинде чара көрөбүз булар боюнча. Рахмат. Мен айтайын дегеним мындай да, Нурбек Такабаевич. Ушул мыйзам менен өзгөртүүлөрдү киргиздиңиз, мына киргиз туура колдойбуз. Бул иштетиш керек мыйзамдычы. Бүгүн кабыл алынса, качан күчүнө кирсе, иштеп башташ керек. Но азыркы айткан троллдөрдү, азыркыларды бардыгын жоопко тартыш керек. Жанагы группа менен ачып иштеткендерди бир жөн эле штраф эмес. Мындай чара колдонобу, башка дагы барбы? Алардын ошо курамында кылмыштын курамы болсо, аракеттерин анда кылмыш жолуна тартылат. Азыр укук бузуулар боюнча деген ошо штрафка тартылат. Жок, курамына кириши мүмкүн, бирок мындай адамдын абийирине шек келтирип, аброюна да, акарат келтирип, ар кандай постторду жазып, шылдыңдап кээде. Мына биздин бийликтегилерди жөн айтпайм, мына башкалар да, адамзат деги эле инсанды шылдыңдоого жол бербеш керек. Ушуну токтош керек. Туура мен колдойм. Бирок максатына жетиш керек бул мыйзам. Иштеш керек. Рахмат. Рахмат, кийинки сөз Кыдыкбаев Жаныбек Султановичке берилет.
Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Саламатсыздарбы чакырылгандар. Нурбек Такабаевич, сиз азыр мыйзамды айтып атасызбы? Жалган маалымат биздин сүрөттөрдү чыгарып алып, жалган маалыматтарды таратып жатат депчи. Бул мыйзамы жок деле жоопко тартса болот да. Азыр жалган маалымат, жалган маалыматтарды таркатуу, көрсөтмө берүү, жалган сүйлөө ошолор боюнча мыйзамдар иштейт го негизи эле, иштеп келаткансыздар да. Эмнеге бул мыйзам мындай талап болуп атат да? Урматтуу Жаныбек Султанович, азыркы деген керек, азыркы кезге, азыркы мезгилде ушул мыйзам керек. Ошол үчүн биз өзгөртүүлөрдү алып келип атабыз да, именно ушул жалган маалымат тараткан боюнча деген мындай жоопко мурда тартылчу эмес, азыр муну ушул күндөн баштап эгер мыйзам колдоп берсеңиздер, мыйзам күчүнө кирсе, анда жоопко тартып баштайбыз. Биздин башка жарандардагындай жалган маалыматтар. Сиздер мурда эле жалган көрсөтмө бергендерге жаза колдончусу бар да. Жаныбек Султанович, жалган көрсөтмө берген боюнча совсем башка. Бул Бул деле ошол да. Жалган маалымат, анан жалган көрсөтмө. Көрсөтмө бир эле болуп атпайбы, маңызычы? Кылмыш ишин алкаганда болот. Бул деген маалыматтарды таратуу жөн гана, маалымат таратуу. Ошол боюнча жалган маалымат тараткан болсо кылмыш ишке кошсо болот да анда. Кылмыш иши жок туруп жалган маалыматтарды тараткан болсо, анда ошол укуктар боюнча жоопко тартабыз биз. Пенсиялардын өлчөмүн Жок, азыр кандай биз жалган мен атыман бирөө жалган маалыматты таркатып, мен силерге арыз берсем, силер карабайсыңарбы азыр анда, Мыйзам жол бербейт деп коесуңарбы, ушундайбы? Жаныбек Султанович, бир аз деген түшүнүк болуп атат да, бул жерде эгерде арыз менен кайрылсаңыз, тергөө абагында деген жалган маалыматтарды берсе, ал деген башкача жол менен кетет. Бул жерде жөн жалган маалыматтарды таратуу боюнча. Ошо мыйзам бар экен да, силер бул мыйзам тергөө убагындагы маалыматтар, көрсөтмөлөр ал башка болуп кетет деген. Ал боюнча өзүңүз билесиз деген кылмыш жолуна Жаныбек жалган маалымат берсе. Интернетте жалпыга маалымдоо каражаттарында сайттагы маалыматтар, ал эми жалган көрсөтмө болсо бул процессуалдыктар да, ал коомчулукка чыкпаган башка жердеги. Бул жалаң интернеттин айдыңында болгон жагдайларга тийиштүү. Коомдук тартипти бузган жагдайларгачы. Мындайда бүгүнкү күндө мыйзамдарыбыздын баарын эле татаалдаштырып, оордоштуруп эле штрафтарды көбөйтүп, жазаларды күчөтө бергендечи. Мында андан натыйжа чыкпайт. Чыккан эмес буга чейин. Көргөнбүз да, күч органдары көп кишилерди камап, элдин кыжырына тийип, жөндөн эле штрафтар сала берген. Бул дагы бир мындай тынч жашап аткан адамдын коомчулукту мындай тынчсыздандырат да бул мыйзамдар дагычы. Анан бизге качан билбейм, бир мыйзамдар келет. Мындай сиздер жакшы бир мыйзамдарды алып келсеңиздер жакшы болот го. Наоборот, жеңилдеткен, мындай административдик эмелерди карасаңар жакшыраак болмок да. Урматтуу Жаныбек Сиз Султанович, мен жанагы фейк аккаунттар боюнча делечи, аны кимдер колдонот, фейк аккаунттарды? Анализ барбы сиздерде? эми фейк аккаунтты кандайдыр Кимдер жарандар колдонот? өзүнүн деген кызыгышына колдонгон болсо, ошону аныктап туруп, ошо фейк Жок, аккаунттар негизи анализ бар да, кимдер колдонот. бар. Аны жөн эле бир адам фейк аккаунт колдонбойт да, ал бир нерсени көздөп алып анан колдонот да. Ошо Бийликти жактаган аккаунттар бар, бийликти каралаган аккаунттар бар. Ушундай да. Анын баары кимдер аркылуу? Ошол сиздерде бар да, маалыматтар бар да. Фейк аккаунттар аркылуу жалган маалыматтар тараткан болсо, ошону аныктап, ошол мыйзам негизинде жоопко тартабыз аларды. Азыр мына өтөдө биздин Дастан Далабаевич айтып кетпедиби? Мына кечээки эле мэр мына көчө салынбайт деди, бүгүн бузулуп атат, салып атат. Ушундай сыяктуу жалган маалымат болуп калат да. Ал кечээ айтып башканы айтып аткан, бүгүн башканы айтып атат. Ага кантип анан жаза колдонуш керек. Бул дагы мыйзам ошондой иштеп калабы? Мен азыр макул мен айтам да, мэр кечээ бизди элди чогултуп алып, эчтеке кылбайбыз, жол салбайбыз, силердики мындай эле кылабыз деди. Бүгүн барып алып, жолун бузуп, тамын бузуп атат. Анан мен чыгып арызданышым мүмкүн да. Кечээ башканы айткан, бүгүн десе, сиз мэрди жоопко тарта аласыз. Маселе ушул болот. Урматтуу Жаныбек Султанович, бул боюнча деген эмне себептен салынмай калганды такташ керек. Ал боюнча биздин жарандар кайрылса, ошого карата териштирилип жооп берилет ал боюнчачы. Эмне себептен бүгүнкү күнү мындай жол салынбай туруп эртең кайра салына баштады? Бул эми ар кандай объективдүү причиналар бар. Алар боюнча ошол жетекчи жооп берет өзүнө. Элдерге түшүндүрүү. Салынат деп туруп салбай койсочу. Ал үчүн дагы өзү түшүндүрмө берет да. Эмне себептен салынбай калып атат? Ал менен такташ керек да. Жалган маалымат болуп калып атпайбы? Мен жок беринчи Жаныбек Султанович, просто туура эмес направление алып атасыңар да, ал туура эмес. Бул жерде ар бир укук бузууга, жоопко тартууга, деги эле кылмыш жаза жоопкерчиликтен тартылууда сөзсүз да кылмыштын жана укук бузуунун составы түзүш керек.
коомго коркунучтуу кандайдыр бир жагдай, жыйынтык же бир жазалануучу аракет болот да. Мына беренеде жазылып атпайбы? Эгер жалган маалымат таратуунун кесепетинде коомдук тартипти, жарандардын же уюмдардын укуктарын, мыйзамдуулуктарына ошолорго залалга келтирген учурда гана деп жазылат. Тиги жол оңдолот, оңдолбойт деген ал маалымат эмес, ал маалыматтын кесепетинде бир кандайдыр бир коомдо кесепеттер алып келсе, сөзсүз түрдө последствия болуш керек да. Кылмыш иште да ошондой да. Ошол сыяктуу да. Анан бул жерде мисалы үчүн Элдар Курманбекович туура айтып атат, жанагы кээ диспозициясына тактоо киргизем деп сунуш берем деп атпайбы? Туура тактоо киргизип койсо деле эч анын зыяны болбойт. Инициатор деле демилгечи макул болом дебеди. Чогуу иштеп чыгалы, оңдойлук деп атат. Ооба, тактап аныктаганга макул болот атпайбы демилгечи? Түшүнүктүү. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Бекешев Дастан Далабаевичке берилет. Нурбек Такабаевич, чынында мен биремен да түшүнбөй жатам да. Силер шылундарды таба албай жүрөсүңөр. Мына канча интернет аркылуу шылундар, жарандарды алдап жүрүшөт. Мына керек болсо жасалма ушундай фейктерди, аккаунттарды ачып атышат, депутат атынан жазып атышат. Мына бүгүн эле менин атымдан жазышты ушулундар. Силер аларды таба албайсыңар да. Силер ошо кирип, мына азыр биз жалган маалымат үчүн мына жоопко тартабыз деп атасыңар да. Интернетте ушундай таратылса. Мен айтып атамга бүгүн мисалы бул жалган болсо эртең чындык болуш мүмкүн. Бул бир маселе. Шылундарды кармаш керек, силерде жумуштар өтө көп, бирок силердин тергөөчүлөр кыла албай жатышат, себеби загрузка өтө чоң. Силер дагы жаңы жумушту таап атасыңар. Эмнеге только интернетте мисалы? Эмнеге гезиттерде болбойт, китептерде болбойт, забордо болбойт, только интернетке силер тийишип атасыңар да? Ошону түшүнбөй жатам. Анан азыр мен бүтөймчү, анан сиз айтасыз да. Анан мына мен фабрика троллей дегеним. Азыр атайын ушундай фейк аккаунттарды ачып, же колдоо максатында, же тескерисинче атайын жалган маалыматты таратуу, же ушундай жаман сөздөрдү жазуу бирөөгө ушундай ачып атышат. Силер аларды таба албай жүрөсүңөр да. Таппайсыңар, кыла албайсыңар аны. Бирок силер именно ушундай жарандарга, жөнөкөй жарандарга эметип атасыңар да. Жооп берип коеюн, урматтуу Дастан Далабаевич. Урматтуу Дастан Далабаевич, мына сиздердин деген атыңыздарды чыгарып, ушул жерде отурган биздин урматтуу бир канча депутаттардын аттарын чыгарып, мындай алдамчылык менен шуулданган жарандарды кармап, азыркы кезде жоопко тартып атабыз. Бул ушул жарандар Токмо шаарынан, Чүй областынын Сокулук шаарынан деген кармалган жарандар азыркы бизде түрмөдө отурушат. Ошолор атайын деген аппаратураларды алып келип, симбокстарды алып келип, ошолор орнотуп, сиздердин атыңыздардан кандайдыр шулуун аракеттер жасап, элдерден акча алуу максатында иштеген кылмышкерлерди кармап, кылмыш жолуна тартып жатабыз. Мен сизге деген канча кылмышкер кармалып, жоопко тартылганын эмеден кийин сизге берейин маалыматтын баарын. Сиздердин атыңыздардан, ушул 5-6 депутатыбыз, урматтуу депутатыбыздар, сиздердин атыңыздардан тараткан маалыматтарды, сүрөттөрүн койгон шылуундарды биз кармап, кылмыш жолуна тартып атабыз. Алар тартып таап, кылмыш жолуна тартабыз бул боюнча деген. Троллдор боюнча деген ошол кандай максатта колдонуп атат ошол фейк аккаунттарды? Фейк аккаунттар түзүп алып, алар деген кээ биздин жарандардын укуктарын бузуп, же болбосо биздин мамлекеттин деген мындай туруктуулугуна каршы аракеттеген болсо, анда аларда биз аныктап жоопко тартып атабыз ал боюнча деген. Совсем таба албайт деген туура эмес. Кээ ошо троллдор башка чет өлкөлүк мамлекеттерден турган троллдорго кыйынчылык жаралбаса, биздин мамлекеттерге таап жоопко тартып атабыз. Биз сизге сүрөттөр менен алынган аппаратуралар, симбокстар менен канча деген жүздөгөн, миңдеген сим карталар менен сүрөттөрүн сизге көргөзөбүз. Демек бизде фабрика троллдор силер тапкансыңар ушундай. Бар. Арасынан ошол деген фейк аккаунт менен ушул алектенген шылуундар боюнча Жок, шылуундар эмес, мен Facebook'та, Instagram'да болгон ошону айтып атам да. Фейк аккаунттарды ачып эле же колдоо максатында, же наоборот жаман сөздөрдү жазып ошону кылачат да. Жаман сөздөр жазып жаткандар боюнча өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Эгерде биздин деген мамлекетке каршы аракеттерге барган болсо, турустукка каршы болсо, алар деген
таап жоопко тартабыз. Бизге маалыматтарды беребиз сизге, Дастан Алабаевич. Бизде маалыматтар бар бул боюнча. Макул, маалыматты бергилечи ошол боюнча. Бирок мен чынында бул мыйзам долбоорго каршымын, себеби бул итак эле бизде мыйзам бар. Мыйзам негизинде силер иштеп атасыңар, итак сотко берип, блокировка кылып мыйзам бар. Жарандык кодекс деген бар. Ал аркылуу дагы сотко берсе болот, моралдык компенсациясын сурап. Азыр эми дагы айып пул биз үчүнчү механизмди ошону күчүнө кирсе, таптакыр түшүнүксүз болот да. Эмнени кылыш керек? Жарандык кодекс менен иштеш керекпи же айып пулду биринчиден колдонуш керекпи? Алабаевич, биздин жарандар ошол деген жалган маалыматтарды таратпаса эч ким жоопко тартпайт. Ошо жалган маалыматтарды таратып, биздин эле ошо жарандар деген укугун бузуп деген зыян келтирип атпайбы? Ошолорду аныктап мынары токтотуп калуу максатында эле алып келген өзгөртүүлөр бар. Рахмат. Мен айттым го, жалган же жалган эмеспи, ким аны аныктайт, ошондон баштабадымбы? Силер аныктасаңар биртип эле проблемалар болот да. Сот аныктайт, Дастан Алабаевич. Сотко силер алып барасыңар да. Рахмат, кийинки сөз Кожокулова Гүл Акматкуловна берилет. Рахмат Нурбек Умурбекович. Нурбек Токобаевич, скажите, пожалуйста, вот в ходе общественного обсуждения данного внесения изменения в Кодекс о правонарушении очень много выступили с критикой общественной организации, да? Вы с ними встречались, вы этот вопрос как-то решали? Дело в том, что сейчас, согласно внесенным предложениям, органы внутренних дел, то есть вас, в вашем лице, как бы, уполномачивают составлять протокол о правонарушении. Как вы будете определять, достоверная это информация, недостоверная информация? Достаточно будет заявления, что гражданин говорит, это недостоверная информация. Этого будет достаточно? Уважаемый Гүл Акматкуловна, бул заявитель келгенден кийин заявителдин айткан жагы менен ошол жалган маалыматты тараткан жаранды алып келип ошол маалымат тактайбыз да. Бул тактоо жүрөт болончу деген. Ну, у вас там нету тактоо жөнүндө вообще бир сөз жок, там у вас есть, просто вы составляете протокол о правонарушении. И нету ни сроков, нет, ничего нет, если честно. После обращения к нам гражданина проводится проверка же бул болончачы. Проверка болот, ошо такталгандан кийин гана материал менен чогуу протокол түзүлүп, сотко жөнөтүлөт. Соттон каралып, на суде рассмотрится полностью дело. Ну, там, знаете, вопрос именно распространения недостоверной информации, вот ложной. Ее же нужно как-то признать, что она ложная. А тут только достаточно будет одного заявления, понимаете? И вопрос, информация, вообще сама информация, она может быть разная же. Это может быть и реклама, правильно? При этом есть закон о ложной рекламе. Это тоже как информация о чем-то, правильно? Это может быть, туда вы включили же не только нарушение прав физического лица, там и нарушение прав юридического лица. И очень много вот информации о какой-либо фирме могут написать. Фирма придет и скажет, это ложная информация, да? Вы все равно досконально не будете, это же не следствие. Вопрос следствия, досудебный порядок, он немножко другой. Уважаемые коллеги, Балбак Зарлыкович, можно будет уважать чуть-чуть других, да, когда говорят? Ну, вопрос на самом деле, поэтому из-за того, что вот многие моменты недоработано, многое в общем как бы написали, и получается, что недовольство вот моих коллег. Бул жерде эки тарап болот. Эки тараптын деген өздөрүнүн деген керек болсо адвокаттары болот, ошолор толук бири-бири менен маалымат, ошол жалган маалымат менен такталат. Такталгандан кийин гана сотко жөнөтөт. Сот деле ошону карап туруп, эки тарапты деген алдастырууну карабайт да. Экинчи тарапта лугот, экинчи тарапта доводун карайт, материалдар окуп чыгып туруп анан чечим кабыл алат. Жөн эле бир заявление негизинде сот чечим кабыл албайт да боюнчачы. Экинчи тарап барат, адвокаты болот. Ну, на сегодняшний день наша судебная система, она такая, она, знаете, весь протокол, все ваши бумаги, они сразу на ура воспринимают, они даже не пытаются выяснить. Просто в связи с этим очень много вопросов возникает. Мне кажется, немножко недоработанный законопроект. Мы торопимся. Первое чтение, экинчи чтениеге сунуштарды берсеңиз, силер менен чогуу карап чыгабыз ал боюнчачы. Хорошо. Рахмат, кийинки сөз Абакиров Элдар Курманбековичке берилет.
Бу мен экинчи жолу сүйлөбөйүн дедим эле, бирок биздин урматтуу коллегалар, мына Орозбек мырза, министр юстициянын орун басары, Үмүткан айым, генералдык прокуратуранын орун басары, сиз, Нурбек Такабаевич, депутаттар суроо берип атканда баарыңар так жооп берип атасыңар. Ооба, эгер бирөө зыян тартып калса депчи. Бирок мыйзамда антип жазылган жок да. Мыйзамда жазылып турат. Эгер кандайдыр бир шарттар түзүлүп калса, то есть сиздин берген заключениялар ар бир министерствонуку башкача, сиздин жообуңуздар такыр башкача. Ошон үчүн эме сураныч коллегалар, силер мыйзамга заключение бергенде, анан ушул жерде жооп берип атканда сөздөрүңөр туура келсе, туура болмок да. То жазылган кагаз башка, айтканыңар жакшы. Айтканыңар туура айтып атасыңар. Бирок кагазда туура эмес жазылып турат. Ошон үчүн ошону эске алып коелу, болгон ошол. Рахмат. Элдар Курманбекович, бир ооз айтып коюңчу. Статьянын диспозициясында турат ал нормалар. Сиз мени колдоп койдуңуз да? Мен деле ошону айтып атам. Статьянын диспозициясында. Бирок сиздин заключение турат материалдарда. Такыр башка турат. Рахмат. Рахмат. Суроо жооп бүттү. Такабаевич, отура бериңиз. Комитеттин корутундусун окуу үчүн укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы Омурзаков Сүймек Абылдаевичке сөз берилет. Рахмат, урматтуу Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу кесиптештер, абдан көп талкуу болду, көп сунуштарды бериңиздер. Бул биринчи окуу концепциясы. Барыңыздардын укугуңуздар бар, сунуштарды берсеңиздер, комитет дагы кийинки экинчи окууда карап көрөт. Рахмат сиздерге. Урматтуу Нурбек Өмүрбекович, урматтуу депутаттар, анда комитет корутундусуна токтолсок, министрлер кабинеттин төрагасы тарабынан демилгеленген Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана биринчи окууда кабыл алуу жогорку кеңешке сунушталсын. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Аппарат каттыгын ачыңыздар. Каттоодон өтүп коюңуздар суранам, урматтуу депутаттар. Каттоодон 82 депутат өттү. Каттоону жабыңыздар. Аталган мыйзам долбоорун биринчи окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 54, каршы 2, баар 56, катталды 82. Мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот.